Эң жакшысы ошол. Эң жакшысы 6 ордон казасын кырмап алып, канча күн 5-6 күн калса, андан кийин 6 күндүк шавал кырмаган жакшыраак болот. Эң жакшысы ошол. Номер 1. Шавал орозону кармаганда карыздар дагы жабылып калабы? Жок. Шавалга ниет кылган нафил намаз ниет болот, нафил орозо, а казага важипка ниет кылыш керек. Важипка ниет кылсаң анда бир жөн. Биринчи маселе, эгерде бир адам орозуду айрыкча аялдарда 5-6 күн карыз болуп калса, анан ошондон кийин Шаввал айында 6 күн орозо кармап атканда, экөөнү бир ниет менен кармаса болобу? Болот. Бул боюнча кээ бир алымдар болбойт, экөөнү эки башы кармаш керек дейт, анан бирок жанагы важип менен нафил намаз бири-бирине аралашып кеткенде бул боло бериш керек деген пикирдебиз. Ошол 6 күн орозодо ошол карызга да ниет кылып, анага Шаввалды кошуп койсо, иншалла соопту ала берет, иншалла. Нафил бусса эмне болот дейт? Эгерде бир адам нафил орозо кармаганы бусса, аны кармап берүү важип болот. Анткени ар бир нафил ибадат ниет кылып баштоо менен важипка айланып калат. Бирок мындай эч кандай каффарат болбойт, каза эле болот. Мен орозо кармадым да. Кудайым кабыл кылсын. Иншалла. Иншалла. 4 күн каза болуп калды, ошону 6 күндүк бар экен го, 6 күн кармап берди. Ошону кошумча, ошону менен кармайм же отдельно 3 күн, 4 күн кармайм. Кошуп кармасаңыз деле болот. Ниет кылыңыз. Мен ошо эртең кармасаңыз, мен каза орозом кармага ниет кылдым деп, анан берки Шаввалдын 6 күндүгүн кошуп коюңуз. Ошондо 6 күн кармасаңыз 4 күнү парз менен тиги важип менен нафил дагы бүтөт, 2 күн нафил менен кала берет. Боло берет таксырым. Орозодон кийинки 6 күндүк Шаввалды туткандын эч кандай кыйынчылыгы жок. Эгерде кааласаң айттан кийин, ороз айттан кийин дароо тута берсең болду 6 күндү каалашыңча. Эгерде кааласаң 6 күндү бөлүп тутсаң дагы болот. Бирден, экиден кылып тутсаң болот. Кааласаң Шаввалдын башында, кааласаң Шаввалдын этегинде кармасаң дагы болот. Айтор Шаввал айында келсе эле эмне урматтуу бир тууганым эсеп болуп кете берет. Бирок эң жакшысы айттан кийинки дароо 6 күндү кармаган жакшы. Бирок кээ бир жерлерде коноктор келе турган болуп, адамдар айтташа турган адат болуп кала турган болсо, анда ошол коноктордун аягы үзүлгөнгө чейин орозо кармабастан туруп, андан кийин 6 күндү кармап берген урматтуу бир тууган бул жакшыраак болуп эсептелет. Орозо бүткөндөн соң 6 күн орозо кармаган туурабы дейт. Сит Шаввал делет. Ханафи мазхабтагы эски китептерде бул айтылынбайт. Бирок хадистерде бар. Мен таң калып жүрдүм да, кандай Ханафи мазхабында ушул жок бизде депчи. Көрсө, Ханафи мазхабындагы аалымдар хикматтуу иш кылышкан экен. Пайгамбардын доорунда айтылса, бияка келсе, анан орозодон 6 күн кармаса, орозо 36 күн деп түшүнүп албасын деп аалымдар элге айткан эмес экен. Качан орозо бир ай экендигин кийин билип такталып калганда кийин айтабыз деп кийинки алымдар айтып башташыптыр да. Көрдүңөрбү? Кээ бир маселе китепте айтылып, ал молдонун көкүрөгүнөн чыгат. Бир кызык маселе сакал боюнча. Ханафи мазхабта сакал боюнча китеп жок экен илгеричи. Анан Осман империянын убагында бир падыша сакалын алдырганын чочуп кетишип, кой деп аны жазып баштаган экен. Болбосо элдин баары сакал коюп, бу сакал коюш керекпи деген суроо өзү жок экен дагы, анан китепке жазылып аптыр да, сөчү. Анан кийин жазылган китептин баары, ол кийин келген. Адамдар чочуп кетип, анан кучаташ ушуна сакал жок болгон болсо, бөлөкчө өздөрүн сезип кеткенден улам анан кой жазайлык деп анан жазып баштаган экен да. Ошого 6 күн орозо кармаган сүннөт жакшы болот. Кааласаң удама-уда кармайсың, кааласаң бөлүп кармайсың, кааласаң дүйшөмбүгө туш келип, бейшембиге туш келип кармасаң дагы боло берет. Рамазандан кийинки Шаввал айы, Шаввал айында 6 күндү кармап берсең, ошонун соогун аласың. Бул бар. Кийинкиси мына Шаввал орозосу урматтуу бир тууганым, бул ушу бүгүнкү күндөрдө ушулайда боло турган орозо. Күн аралатып болсо да Шаввал айында 6 күн орозо кармоо сүннөт болот. Бул деген сөз Шаввал айында Рамазандан кийин келген бир ай 6 күн орозо кармоо. Муну сөзсүз түрдө эле удама-уда кармоо шарт эмес, балким аралатып, айтор 6 күндү толтурган болсо, ошол Шаввал айында орозонун соогуна жетет. Бул ай Рамазан айынын артынан уда келет. Орозо айт бүтөөрү менен дароо 6 күн орозо кармоо ого бетер
бетер жакшы. Каза, арно, назыр жана башка орозолорда ушул күндөрдө кармаса да сооптору бирдей. Абу Айюб радияллаху анху баяндаган бир хадисте пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям мындай деген: кимде ким Рамазанды орозо менен өткөрүп айт өткөн соң артындагы Шаввал айында 6 күн кошуп орозо кармаса, жыл бою орозо кармагандай соопко ээ болот дейт. Бул имам Муслим, имам Ибн Мажа, имам Термизи риваят кылган хадисте. Тактап айтканда, динибиздеги 1ге 10 эсе сооп эрежеси боюнча Рамазан айында орозо 10 айга, 6 күн Шаввал айынын орозосу 60 күнгө тете болуп, жалпысынан жыл бою орозо кармаган менен өткөн катары саналар айтылган. Кур'ани Каримде "Мен жаа бил хасанати фалаху ашру амсалиха", кимде ким бир жакшы иш жасаса, ага мунун 10 эсесиндей сооп бар деп айтылган. Рамазандан кийинки Шаввал деген ай келет. Шабан, азыркы Шабан ай. Шабан ай бүткөндөн кийин Рамазан ай. Рамазандан кийин кайсы ай келет? Шаввал айы келет. Шаввал айынан 6 күн орозо кармоо мына ушулдагы мустахаб болот. Сүннөттөн келчелик эмес, мустахаб болот. Бул боюнча хадис бар, пайгамбар алейхиссалам айтат, бул Муслимде келет: "Мен сама Рамазана сумма атбааху ситтан мин Шаввал кана касиямид дахри". Кимде ким Рамазанды кармап, андан кийин Шабандан, Шаввалдан 6 күндү ээрчитсе, ошондо бул адам эмне бүтүндөй өмүрдүн бардыгын ороз өткөргөн болот. 6 күн деген сөз бул канча, урматтуу бир тууганым? 2 айга барабар. Рамазанчы? 10 болуп дагы. Анан кийин 2 ай болуп 1 жыл. Ошо менен 1 жыл болуп калат деп аалымдар айтышат, мына айтып атышат. Ошондой айтылат, чындап эле. Алмыгым ошондой. Бирок эң эле кызыгы муну Абу Ханифа, Абу Юсуф макру деген. Анан имам Малик макру деген. Ишенбесеңер, биздин китептердин барында бул жок. Ханафи мазхабта фик китептерде бул айтылынбайт да. Кийинки китептерде эле бар. Анткени имам Абу Ханифа, имам Абу Юсуф, имам Малик булар муну макру дешкен. Анткени муну билишкен. Макру дешкен себеби ошол убактагы адамдар Шаввал орозону кармаганда, ой биз айтты эле көрбөдүк, башканды эле көрбөдүк деп, ошол анткени ал убакта айдын чыккан киргенин билиш кыйыныраак болуп, мисалы үчүн кабар жок, WhatsApp жок, башка жок, адамдарда ызычуураак болот экен дагы. Анан жанагы Шаввал туткандар карапым адамды көрөт экен дагы, бизде орозо 30 эмес 36 күн болуп кетти деп, Рамазан узарыпты деп сөз чыккан аябай. Ошондой бидат көп болгон. Ошон үчүн ошого кошпогула, орозо 30 эле күн, 29 эле күн болот, айт бар, анан мындай күндөр бар деп айтып чарчагандан жакшысы кармабагыла силерге макру деген. Бирок кийинки алымдар адамдардын баарына маалымат жетип туруп, айттан кийин кармаса боло бере турган экен десе, ошон үчүн санда боло берет дейт. Шаввалдын 6 күнкү орозосу, урматтуу бир тууганым, айт ороз айттан эртеси кармасаң болот. Же ошол Шаввал ай бүткөнгө чейин кармасаң дагы боло берет. 6 күндү удама кармасаң дагы боло берет, чачып бөлүп кармасаң дагы боло берет. Мына ушундай маселе.